Бул жерди көргөн киши таштанды төгүүчү жайды ойлошу мүмкүн. Бирок андай эмес. Ленин айылынын тургундары акыр чикирин алып чыгып төгөрүп мына ушул акыбалга жеткен. Көрүп турганыңыздардай бул жерде балдар окуган лицей бар. Ал эми тургундардын турак үйүнүн аралыгы болгону 10 метрди гана түзөт. Анан жаста эми күйгүзүп өрттөшөт, өрттөнгөндө кыйын жыт-жыттанып кетет. Сасып кетет, тура албай калабыз. Арзыкан Бакированын айтымында 6-7 жылдан бери ушундай акыбал. Таштанды төгүлгөн жай ал жашаган үйдүн коросу менен чектешип турат. Күн ысыган мезгилде каңсыраган жагымсыз жытка чыдоо мүмкүн эмес дейт. Акыр чикир болсо күндөн күнгө үйүлүп, жер жаната төгүлөт. Иттин өлүгүнөн бери ташталган бул жайды мал жандыктар аралап калдыктарды жеп жүргөнүн көрүүгө болот. Мына бала чакаларыбызды өткөзө албай калабыз жолдон. Үйүбүз болсо жакын, жаныбызда, мына жыттан үйүбүздүн иши деле жыт болуп кетти, сасып отура албай каласың кээде ушундай. Анан нарга жок, башка жака көчүп кете албайбыз. Ушу акимчилектерден суранабыз биз. Ушу жерди жок кылып берсин бизге, башка жака которуп берсин. Мында таштандыны жергиликтүү тургундар төгүшөт. Атайын урналар жок болгондуктан аргасынан ушул жерге таштайбыз дешет. Дегени менен бул жерден жугуштуу оору чыкпайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Санитардык нормага ылайык таштанды төгүүчү жай калктуу конуштан бери дегенде 500 метр же 1 чакырым аралыкта болуш керек. Бул мусорду канча адамга мен жаман көрүндүм. Төкпөгүлө, ыргытпагыла. Азырда муну тостум, эмнеге чейин болуп кетет. Анан эми андан көрүп бир жерге ошо жана чоң яшиктен койсун. Анан аны койбосо, мисалы үчүн бинсап койсок, биз деле каяка төгөбүз. Яшик койсун, төгөбүз, ошол жерге законду колдонсун. Айыл өкмөт караш керек, чоңдор караш керек. Контордон чыкпай отура бербей. Ар өткөнү таштайт, бери өткөнү таштайт, анан ошон үчүн ушундай болуп порядок болуп атат да. Жошо ким эле ушу тазалыкта калбайт, баарыбыз эле тазалыкта калабыз. Анан жейинибиз өтөбүз, ар өтөбүз, бери өтөбүз, карайбыз, каптап калабыз, эмне дейбиз анан. Адамбыз да. Бул жайга таштандыны башында айыл өкмөтү төгүп жүрчү экен. Прокуратуранын эскертүүсүнөн кийин өткөн жылдан баштап токтотушкан. Таштандыны ташып кетүүгө айыл өкмөттүн атайын техникасы жок. Дотацияда отургандыктан бүгүнкү күндө тазалык кызматы да иштебейт. Жергиликтүү бюджеттен 2 миллион сом акча каражатын бөлүп атабыз. Экофонд аркылуу проект негизинде техника, таштанды ташый турган техниканы алалы деп атабыз быйылкы жылы. Элдин таштандысын Кудай буйрса алыс жакка таштап, ошо айылдын ичине сыртка чыгарабыз да буйрса. Таштанды жайга айланган аймакты айыл жаштары жашылдандыруу үчүн ижарага сураган. Жергиликтүү бийлик тазалык маселесин быйыл чечебиз деп убадалайт. Осмон Уламсадыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.